Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Куршап деген айылга келдим. Ошо Куршап айыл Өзгөн району, бул Мырзарык айылы кечиресиң. Мырзарык айылы. Ушул жерде менин маңдайымда турган бир энебизден жашнакай болгон бактылуу кызы турат да. Небереси. Эми кызы иретинде сиздер калдыңыздар да, ушу энебиз бактı да сиздер да. Кичинекеңизден чоңойтtu туурабы? Анан ушул менин программасына каттап коюу идеясы кантип сизге келди? Biz internetten gördük, точнее YouTube'dan gördük. Bakta ejekelerim bari эле айтты, абжелерим ошо менин программасына берейли, эстелик болсун, өзүбүз да кийин көрөбүз дегенден биз баарыбыз бир остон макул болуп, силерди чакырып отурабыз. Энебиздин абышкасы барбы, жокпу? К сожалению, абышкасы жок. Абышкасы жок, бирок энебиз канчага чыгып отурат? Энебиз 80ге чыгып отурат. Вообще-то туулган күнү 25-сентябрь. Биз ошо өзүбүздүн жагдайыбызга карап бардыгы кыздар, неберелери августта каникулда чоңулган үчүн эртерээк өткөзүп коюуну чечтик. Эми баягы эненин ар бир таң аткан күнү бул майрам, туулган күн, мисалы ошол керемет да туурабы? Ошонун бардыгын мисалы урматтуу көрүүчүлөр ошол небереси дебилге топ башчысы деп, идея топ башчысы деп да койсок болот. Себеп дегенде мен менен байланышкан ошол атыңыз ким эле? Нуржан. Нуржан деген небересине. Канчанчы кыздан баладанбы ушундай сиз? Баладан мен кызданмын. Кыздан болуп калат ошондо. Бүгүнкү кутталуучу энебиз тайнеңиз болот. Тайнем. Биз чоңойгон үчүн мен апа деп калгам. Билеби билбейби? Айтып Азыр билбейт, эч ким билбейт. Тууган уртун баары келип калышты. Келип отурат уже. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ошол Нуржан айымдын дебилгеси менен уюштурулган дагы менин программасынын кезектеги чыгарылышын сиздерге тартып өтөйүн. Азыр тургул келген жокпуз. Мынакей бирөөсүн сиз көтөрүп алыңыз. Ой, рахмат. Бирөөсүн болсо мен көтөрүп алайын. Бир ак, бир кара торту алып келип. Негизги белек бул менин программасы өзү негизичи. Ушу программасы анткени буга чейин деле ар кандай версияда мисалы сүйүнтүп атасыздар да туурабы, жыл сайын туурабы? Энебиздин аты ким? Айнагүл. Айнагүл энебиз 80 жашка чыгып атат, урматтуу көрүүчүлөр. Макей, макей 80 жаш деп жазып коюпсуздар да, жаштыраак кылып туруп, Сонун кылып жаш энебиз как отурат энебиз азыр? Жүрүңүз, баса бериңиз. Коноктордун баары келишти. Тетиги жакта отурган энебизби? Ойбу, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Отурасыздарбы, аман-эсен? Энебиз ушул окшойт да, энебиз. Кандайсыз эне? Жакшы отурасызбы? Ооба, угуз коерсиз. Сүйлөй бериң. Адымды десем укпайбы, энебиз, мындай сүйлөсөм укпайбы? Угабы? Эне кандай отурасыз, жакшы отурасызбы? Бала чака тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Балдардын өмүрү узун болсун. Ой, рахмат. Эне 80ге чыктыңызбы? 80ге чыктыңызбы? Жап-жашсыз го, эне 80ге чыккандай көрүнбөйсүз. Кандай отурасыз, жакшы отурасызбы? Жаш кылып багып атат да кыздар. Бул менин программасы, мына ушул балдар кыздарыңыздын атынан келдим. Нуржан деген небереңиздин ушул идеясы экен да. Энеми кутуктап койлу, тайнеми кутуктап койлу дегенчи. Ушул программага киргизип койлу деп. Кандай отурасыз, канча балаңыз бар, эне? Канча балаңыз бар деп мама? Ой, жакшы азамат. Канча балаңыз бар деп сурады. Канча бар өзү? 8 баласы бар. Канча небере барын угуза бериңиз, эми өзү оозу менен айта берсин. Жок, мына сен айтчы, мага. Сүйлөй. 9 баласы бар. 9 баласы бар. Nevre, çevre kıvralары көп эми эсебин бизден билбей атабыз да эми. Ошо улана берсин, көбөйсүн деген максатыбыз. Көбөйсүн балдары. Энебиз жөнүндө кичине бир маек кылайын дедим эле да, ошо энебиз бул баштан өткөн турмуш боюнча бир аз кобурап берсе, мисалы эмне жумуш кылды, кандай тагдырды баштан кечирди дегендей. Ули гел. Эне сүйлөй бериң, өзүңүз жөнүндө айтып бериң кененирээк. Мен сүйлөп атат. Ооба, мен эң чоң өкүл болом. Өкүл кызы болосуз. Кызын да айлы болуп калганмын. Мен дагы 70ке чыкканмын. 70ке чыгып калдыңыз, сиз 70тегидей көрүнбөйсүз го. Мына энебиздин батасы менен чындап баарыңыздар эле жаш сакталыпсыздар да. Энебиз мисалы 80ге чыккандай окшошпойт. Kızlar anayakta kızına kılıp sürüp gelgen. Ulen айтып
zaman tinç olsun, el tinç olsun, eliniz. Uzun yaşaydı. Kudayım dilekte kabul kılsın. Bala çaka varken şunday bolğadat balam. Жақсы. Келіңіздер, чоғыл тұрбайсыздар ба? Бияққа келгізелі. Бияққа үш жерден ұйыштыралы же бияққа келгізелі. Бияққа шығаралы барына. Себеп дегенде күнделе жылу болып тұрады, бір жақшынақай болып тұрады. Енемізді мына қиналбай, қысталбай дегенде. Сіз баштай бересіз банда, кішті енемізбенен. Gelinlerim buna gel, nereler buna gel. Gelingizler mına menin kızlarım var, gelinlerim var deyip. Var, baktan odat da gelingizler. Gelip durup bir enevizin yanında bir kovrak veringizlerçi. Жақсы отырасыздар ба? Аман есен. Сіз кимсіз оласыз? Бұл жаққа алып келбейлі ба? Урматтуу көрүүчүлөр, аты мынакей. Ооба, бул жакка жылдыралы, энебизди бираз урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге мен ушул 80 жашка чыккан энебиздин жакшырака болгон учуру сиздерге тартуулап атам. Мынакей бардык уул кыздары, небере чеберлердин баардыгы келишкен. Опур-топур той башталды. Мырзарык айылы, Өзгөн району. Барды келген қонақтардың бардығын азыр алдыдағы мүнеттерді бардығына маяк алып, жашынақай дағы бір ұшындай бір бақтылы өнеден еш-шара сіздерге тарту қылайын. Мұнакей азыр енебіздағы жай алып алды. Алғач бақтың түйінде отырған болса, ем азыр шул ашық асман алдындағы студиямызға келіп қалды. Азыр эми келиңиздер, бардыңыздар, бул жакка чогулсаңыздар, бир жарым саат, 1 сааттык убактыңыздарды аламын. Өзүңүз баштай берет окшойсуз, да, мындай ирети менен баштай берели, эмне кылайлы, келген конокторго сөз берели. Алсындар, келиңиздер бул жакка, келиңиздер. Кана, келиңиздерди жашынакай эстелик үчүн бир жакшы бир интервьюларды берип. Жақшы да бүгін сан ұтылайын. Енебиз агынан жарылып атат да, бардыгы келишти дейт мынакей. Кубанычымда чек жок деп өзүнчө бир курсант болуп атат да, чынын айтканымча. Кана энебиздин жашынакай 80 жылдык юбилейин ушул коттуу үйүндө энебиз ушерде түтүн болуп аткан, мисалы үчүн. Ооба, ушу өмүр бою эле. Ордосу. 60 жылдан амашып калды бул үй. 60 жылдан ашып калды. Кимдерден баштайлы кана? Мияка бир киши алып келгилечи. Кече? Келиңиздер жана койго эки болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бир чети сюрприз болуп атат. Энебизге деле эч ким айткан эмес, берге деле көпчүлүгүн айтпаса керек, мисалы үчүн. Эки болуңуздар. Тоголонуп кетпеңиздер, эки болуңуздар. Кимиңиздер баштайсыздар кана? Улуу сиз эже кыз болосузбу? Мен келин болом. Келин болосу. Канчанчы келин болосуз? Алсын болом. Алсын болосуз. Эң кичүү. Эң эркеси болосуз ошондо. Эркеси мен болом деп баштай бериң. Энебиздин аты Айнагүл энебиздин жашынакай болгон 80 жылдык урматтуу энебиз жана да бир көрүп атасыздар го, мисалы курсант болуп атат, курсант. Жатадан келбейт бар тең туугандарым. Бүгүн жеңемдин юбилейи. Жеңемди баардыгыбыз куттуктап келдик. Жеңеме ден соолук, ушу балдарынын ар дайым жакшы күндөрүндө, төрүндө отурсун, урмат сыйында болсун. Жеңе өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз бекем болсун. Ушундай небере, чебере, мындай эже, сиңди, алсындардын ар дайым төрүндө урмат сыйында болуңуз. Канча жылдан бери ушул энебизди жакшы таанысыз, мисалы? Канча жылдан бери биргесиз? 30-33 жыл. Энебиздин кандай бир касиеттери бар да, ушулар боюнча бардыңыздар, мына ушул боюнча сүйлөп берсеңиздер, энебизди мактайбыз. Бүгүн жарылып кетебиз ушу энебизди мактай берип. Жеңем жашында спортсмен болгон. Спортсменка болгон, спортсменка болгон. Ушу азырга чейин басканды жакшы көрөт. Анан чынчыл, аябай. Да. Ар дайым бетке айтат, оюну,
түз айтат. Aydanayım balam. Oo, Süleyman'ın. Bunun berdin, bunlar kızlarım. İyi bari. Ay maktan oda beni özçüm da. Göz yetine almaya yatatdım. Gelmegenlerim geldiler uzaktan Tutpatura. Emi, söz bereket tur eken sende. Kana, özüңүz dagы bir koğranışım da. Bul menin ökülenem bolat. Özümün apamday bolgon ele ayal deyim. Bardığınlar ele bilesiңер de turabı. Bul degen o yaşında ayabay sulu ayal bolgon. Ötte sulu ayal. Hazırda ele supsulu eken Ova. Hem yaşında da. Ökül atam odan sulu ele. Emi bol nemeken taqdir eken ötüp ketti. Değişim Ol dele versin, kızla yaşka çıktı. Jakşı urmat sıyga bölöndü ol dele. Bu ökülenem degen tündük menen түштүктү biriktirgen ötө sonun ayal kız bolgon. Tanda alıp kelgen mına 9 balanın apası oldu, ateneleri boldu. Tuğan urugu dagı bardığı jakşı, baldары dagı bardığı, kızları dagı öz ordun tapkan ülgülü üy bile desem dele bolot. Аябай жакшы аял, характери. Мисалы үчүн кээ бир адамдардын характери башкача болот го, мунуку өтө жумшак. Эң сонун аял биз үчүн ушу. Эмне жумуштарды кылган ушул жаш мезгилинде, мисалы сиздер тарыхын жакшы билсеңиздер керек. Болсо энеме жаштан угузуп койсоңуздар, жаш кезде кандай турмушту баштан кечирди? Жаш кезде. Мен билгенден, мен деле келгениме 50 жыл болуп калды. Эң эле жакшы турмуш кечирди, бала бакты, иштеп жүрдү, өзүнө ылайык аялдык милдетин аткарды. Деген аябай таза, өтө сонун аял дайым мен үчүн үлгүлүү эле да, бизге үлгү берген. Кол чаап койсом да ушундай сөздөргөчү, урматтуу көрүштөр, энебиз. Өтө үлгүлүү Мындан аял. дагы жогорку сыйлыктарга, сыйларга татык Кандай турабы? айыл ападагылар дагы бул өкүленемди эч кандай мындай аял дешпейт, бардыгы үлгү алат ушундай. Мына эми өзүң деле көрүп турасың да эми мына үйүндө өткөргөнүнө байланыштуу. Неме эми азыр саатына келип атабы окшойт, болбосо адамдар деген аябай көп чакырылган. Кечке той. Негизинен ушул Нуржан айымдын мага берген маалыматында ушул эртең менен бардык туугандардын баары ушул жерде болот деп айтканда, негизги тойдун шааниси бул кечке чейин элдин келип кетүүсү, ал келишип кетише берет. Негизги чогулгандар, туугандар чогулдуңуздар, бардыңыздар, ушул жерде турасыздар, Рахмат, чоң рахмат ошо өкүлдүнүн сөзүнө. Эми Кудай сыйлаган үчүн мына 80 жашты берип атат да балам. Туура. Ооба, сага дагы рахмат ушу үлгүрүп келип тартып атканга. Мына бардык ушул жерде Мырзарыктын мына айымдары эч кандай жаманы жок, бардыгы жакшынакайлар. Сулуулар бардыгы. Мырзарыктын айымдарын үчүн бир кол чаап коюңуздар, жакшы. Сөзсүз кичине эмес, кенен сүйлөй бериңиздер. Мына сага да рахмат, сен телевидениеден көп жүрөбүз, ушундай жакшы нерселерди алып барасың, ишиңе ийгилик болсун, садак болуп кетейин. Мына биздин чоң энебиз, эң чоң абысыныбыз деп коеюн, эң чоң жеңебиз. Мына жеңемди мен канча жылдан бери мына бул жерге биз деле келгенибизге 45 жыл болуп калды, 45 жылдан бери чогуу жүрөбүз мынтип. Канча деген жакшы нерселерди өткөздүк. Акам эми Кудайдын берген сыноосу экен, сыноосу экен 15 жыл ооруп калды, жеңем бир былкылдабай бакты да. Мен ошонусуна ыраазы болом, жеңемдинчи. Былкылдабай жакшынакай кылып бакты. Балдардын баары талаада жүрдү, иштешип ошо. Ошондо ушул жеңем мен билем ошо 15 жыл жакшынакай кылып бакты. Сен мен деген жок. Ошонусуна мен ушунчалык ыраазы болом да. Жеңеме ушул эми эмне кылабыз? Ден соолук берсин. Кудай таала канча жаш берсе, ушул жаштын жакшы озурларын көрүп, мына балдардын жакшы чайын ичип, жакшылыкта жүрө берсин. Мына балдар, кыздар, мына жеңемдин 80 жылдыгын өткөзүп берип атат экенсиңер. Силерге чоң рахмат. Мына көзү барда той берип койгон жакшы да. Рахмат балдарга, кыздарга бардыгына рахмат. Булардын иштерине ийгилик болсун, ден соолуктары чың болсун. Бардык жеңе садак кетейин жеңе. Мен чоң эне деп коймун, чоң энем ден соолук берсин. Кол чаап койсо эжебиздин. Мына колун кармап жыттап коебуз, жакшынан алып турупчу. Урматтуу көрүштөр, ар бир сүйлөгөн сайын ушул энебиздин колун кармап жыттай берели, энебизге дембе-дем болот да. Чынын айткандачы. Өмүрзага сен атын. Өмүрзак. Мына ушул турган кыздардын баардыгын турмушка берип өз ордун таптырган. Ошон үчүн аял киши ошончо кыздарды узаткан эм.
Ой, ол дүйнө дагы бу дүйнө деле бейиш да муну аялдык. Бейиш, сөзсүз түрдө. Ошо дайым ушу жакшы күндөрдө жүрсүн. Hiç kam болгон, дагы эле жашай бериң, өкүлөне да 80 жыл жашасаңыз болот. Болот дейт. Болжап коет. Дагы 80 жыл, келиңиз, өзүңүз энеңиздин туулган күнүнө, юбилейине бир жакшы жүрөктөн чыккан сөздөр болоңуз. Рахмат. Мына куш келиптирсиңер. Ушу үйгө туш келиптирсиңер. Ушу юбилейге насип кылган жерде насип бар жоона тегиз болсун. Жана ушундай юбилейиңиз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чын болсун. Эми Кудай Таала жашаган канча берген жашты татыктуу жашаңыз. Баятан бери айтылып кетти. Канча немени. Эми азыр бала тарбиялаш делем, ошончо балдарды, кыздарды тарбиялап татыктуу аякка бияка неме. Ал ар кимдин аялдын милдети болот. Ар ким инсандын милдети, эн атанын милдети болот. Ошон үчүн ушу эжеге ден соолук, ичиме, анан Кудай берген жашты татыктуу жашап, канча жаш берсе ошону татыктуу жашап жүрө бериңиз. Кол чаап болосуз. Сонун сөздөр. Сиз ким болосуз? Мен Gelini болот абысын. Кудай. Кудасы эң жакын адамдар. Мен абысыны болом. Мен экөөбүз аркалык болобуз. Кайра эжесин болобуз. Мен нарындан бул эмеден чүйдөн болот. Океандын нар жагынан болот коймо? Мен тегир тоодон болом, болбосо чүйлүк болот. Энебиз ошо бир союз мезгилинде бул жака бир келип калган экен да, Союз мезгилинде келип калганбыз да. Жакшы көрүп келип ушунча турмуш кылып, ушунча баланы багып, ушунча тарбиялап, ушунча мына меймандос, мына абысындар бар, жогу тууган уруктар бар, жогу неме кылып, ушинтип өзүбүздөн ордубузду билип отурабыз эми баары. Рахмат, кол чаап коесам, ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Жакшылыкка калуу тилектерге сөзсүз кол чабышыбыз керек. Кана кийинки. Кана мейли баштай бериңиз, Сиз кимсиз? Мен эң чоң кызы болом. Эң чоң кызы, эң улуусу, эң сулуусу мен болом деп коюп баштай бериңиз. Энебиз жөнүндө бүгүн мактайбыз. Энебиз жөнүндө ушунчалык бүгүнкү башка күнү айтпаган сөздөрдү айтабыз. Мамабыздын юбилейине келип атабыз. Кудайым ушул юбилейлери куттуу болсун. Жашына жаш кошулуп, эми да жашай берсин, Кудайдын берген жаш. Ден соолугу беккен болсун, дайым алдыбызда аман болсун. Ушу тойлордо, жакшы күндөрдө жүрүшсүн, ушу төрүбүздө. Ушу биздерди ошончолук бакты, баарыбызды. Биздин өзүбүздү эле баккан жок. Балдарыбызды да бакты, небере, чөбөрө баарын бакты. Рахмат. Мени көп жасасын. Ушул үйдө төрөлдүңүздөр, ушул жерде чоң ойдуңуздар. Чоң ойдук. Эң чоң менин кичинекей бул кыздар, мына сиңдилерим баары. Энебиздин кайсыл мүнөзү сизде бар энебиздин? Энебизди кантип окшоштурасыз? Билбедим. Жошураак кыз көбү. Жошу да бар, мидамы да бар. Аралаш да. Универсал. Универсал. Мама. Ай, рахмат. Кол чаап коесуз. Эң улуу кызынын сөзүнө токтош болду, урматтуу көрүүчүлөр. Эненин жыты бул дүйнөдө жок, туурабы мисалы? Ар бир куттуктоо сайын энебизден колун кармап жытын жыттайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, бул жыт эч жерден таппайсыздар, чынын айткандачы. Кана кийинки, келиңиз. Келиңиз, бул жака келип алыңыз. Бул жака келип алыңыз. Келиңиз, кана. Мен өзүмдү тааныштырып коеюн. Мен ушу юбилей берип аткан эжекемдин бир тууган сиңдиси болом. Ошо бир мен эле келдим, калгандардын баары Бишкекте, Кара-Балтадан келип. Сиз да чүйлүк болосуз ошондо. Чүйлүк менен бир тууган сиңдисимин. Ошо эжемдин, жездемдин үйүнө куш келиптирбиз баарыбыз тең. Аллахым мындай жакшылыкка жайылган дасторкондордун тегерегинде отурганга, бири-бирибизди көрүшүп, жылуу маанай менен жүздөшүп жүргөнгө Аллахым көп-көп жылдарга улантсын. Эжекемдин, биз эжекем дейбиз да эми, мугалим эмес, мен өзүм тилим менен эжекем да, эжем. Эжекемдин өмүрү узун болсун, 80 жашка чыккан ким бар экен, ким жок экен. Миң мертебе Кудайга шүгүр, рахмат, ушу 80 жашка чыгып, мынакей юбилейин өткөрүп атабыз. Эжеке, Кудай берген жашты жаша.
Канча күндө сагынып турасыз эжекебизди? Кантип байланышып турасыз? Тез келип турасызбы? Ооба, өткөндө мына айдын башында келип кеткем. Мен Кочкар Атага Жалал Абад областы Кочкар Ата шаарына турмушка чыккам. Ошон үчүн тез кабар алам. Биз 12 бир тууганбыз, келебиз десе көп, бирок баары тең эле эжемден кийинкилери, эми алар деле 76-78 жашка чыгып карып калды, келе алышкан жок. Ошо представитель бир эле мен келдим. Эжекемдин 9 баласы бар. Кудайга шүгүр, баары тең өздөрү менен өздөрү болуп, мынакей эжекемди жашартып жүрүшөт, уул кыздары. Келиндери жакшы карашат. Карамат эжеге окшогон мынакей кыздары бар. Карамат эжеде тез келип кабар алып турат. Эмне дейсиз ушу? Тууган урууң менен, эжеке кыз-кыркындарың менен, бала чакаң менен, ушу мына небере чеберелерди канча чебер экенин санамаптырмын, мен кече санап коем деп атып. Ошолордун тойлорунда, жашылык күндөрдө жүргөнгө насип этсин. Бир тууган табыш кыйын абдан, бир тууган деген абдан бийик, абдан даражалуу адам болот. Энебизге бир Ооба, туун эжекем да, эми бир тууган туун эжем. Өзү мисалы үчүн мындай болот да, ошо чүйдөн келеби, көлдөн келеби кыздар бул жака турмушка чыккандан кийин көпчүлүгү ордосун ошол жака которуп кетет эле да. Мына энебиздин сүйүүсүн карабайсызбы, турабы? Биз андай эмес экенбиз. Жок, өзү негизи ошондой да, мисалы көпчүлүк. Анын мисалы тура эле бул биз көрүп аткан көрүнүштөр да булчу. Энебиздин сүйүүсүн карабайсызбы, мисалы ушул мырзарыкка болгон сүйүүсү, чалына болгон сүйүүсү мынакей. Мына ушул жерде калып, мына жакшынакай карылыктын доорун сураткан чагы. Кучакташып коебуз, бир туугандардын жакшынакай бири-бирине калуу тилегин сиздерге мен тартуулап атам. Бир тууган сиңдиси али менебиздин жакшынакай болгон Айнагүл энебиз да. 100 жылдыкта да болсун Кудай кааласа. Сөзүнө ортоктошподуңуздар, кана. Келиңиздер. Сүйлөгөнчө тапшыра беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Сүйлөгөнчө тапшыра беребиз. Ден соолугуңуз бекем болсун, ар дайымда алдыңызда аман жүрүң, ден соолукта болуң. Ошо төрлөрүңүздө жакшы болуп отуруң. Байбиче болуң. Ушул мына неберелерди баарын бакты. Кудайым ошо эми да чеберелерди баксын, ошолордун тоюн, жакшы күндөрүн көрсүн. Кол чаптанат, жакшынакай тапшырып коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жанагы улуу кызымын деген эжебиздин сөзү, гүлүн тапшырып, жакшынакай болгон жолугун салып аткан чагы. Ага чейин биз дагы башкаларды сүйлөтүп турайлы, кына эжебиз дагы даяр турат. Мен ырдап берем деп турат, сүйлөбөй элечи, сразу элечи. Жаштыгым жаштар менен жаркылда деп баштайм. Не дейин, бул Айнагүл эжени мен 50 жылдан бери билем. 50-ге чыктым мен дейм. Мени төрөп бакты ушул мамам. Ушул мамама биринчиден ден соолук, ар дайым ден соолугу мыкты болсун, эч качан оорубасын. Ушундай жакшы күндөрдө, тойлордо жаркырап, жайнап, ушу төрүздүн көркү болуп жүрө берсин. Мамама чоң рахмат. Папам болгондо дагы мындан да жакшы эле. Папам да жакшы киши болду. Раматылык. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 5-чи кызымын. 5-чи кыз болосуз. 5-чи кызым. Ушул айылга эле турмушка чыкканмын. Энеңиз кантип бакты ушул алышкас экөө, кантип бакты сиздерди? Ачка калтырып, ток калтырып, же ушунун баардыгын айтып берсеңиздер, кыздары көбүрөөк билесиздер, мисалы үчүн, Мамам аябай таза аял болду. Баягы ким айткандай аябай чынчыл, таза аял болду. Анан кийин бизди эч нерседен муктаж кылган жок. Папам бечара биз уктап атсак лакровый тапочкаларыбызды кийгизип бизге уктап аткан жерибизден мончокторду алып келип ушинтип бизди кубантат эле. Азыр ошол күндөр дагы эле эсибизде бар. Папам болгондо дагы жакшы болот эле. Мамам дагы ушундай мээрбан, боорукер, алыста жүрсө дагы ушул мына түндүктөн келди да, мына жеңгем айтмакчы, алыстан келди ушу эже сиңди болуп. Алыста болсо дагы ушул силерди эмне үчүн төрөдүм дейт. Мына 6 кыз, 2 уул бизде. 3 уул, 6 кыз, 3 уул. 9 жалпы. 9 батыр эне. Батыр эне. Ошо 6 кызды бириң эжем, бириң сиңдим болосуң деп айтат эле кичинекейинде. Мамам көп угат элем. Кыздар турмушка чыкканда ыйлайт эле. Өлүң көрөйүн, мен алыстан келсем, ушул алыска кетип калды деп ыйлайт эле. Ошондо мен жанында болот элем. Ана мама ушул айылга турмушка чыгам, Кудай кааласа деп, мына айылга турмушка чыктым. Ушул жерде жашайм мен деле. Ушу мамама рахмат, мама.
ден соолугуңуз чың болсун, өмүр жашыңыз узун болсун, эч качан жамандык көрбөң. Ар дайым эле ушинтип сыйырматта жүрө бериң. Биз баарыбыз сизди жакшы көрөбүз. Сизде кандай касиети бар энеңиздин? Кандай мүнөзү бар? Бар жок эле мүнөзү бар менде. Папамдыкы бар, мамамдыкы бар. Жоштагы, Митамдагы, Илактагы баары эле бар. Жош болгондо жошудар менен жоштой сүйлөшөсүз. Митамдар менен митамдар да сүйлөшөсүз. Анан кино көрсөм ыйлайт мамам. Мен дагы ыйлайм. Кино көрсөм ыйлайм. Жөн эле согушка түшкөндө ыйлайм. Бирок мамамдын жүрөгү бош да, мындай, жумшак аял. Ак жүрөк да, ошон үчүн бар. Мээрим деген толгон, мээрим толтура. Энелердечи, ошонун баардыгын мен жуктургам десеңиз, баардык жерин. Бар жок жери эле бар менде. Кол чаап койсо эжебизге 5-кызыбыз болдук. Албетте кол келген эмес, баардыгын кийгизип, Сарпай тапшыруу аземинде жүрүп жаткан чагы жолуктарын салып, мынакей колун кармап, жытын жыттап дегендей баардык вазифаларды аткара беребиз. Мынакей кыш очогудагы босогодо келатат, эшигин такылдатып дегендей жакында энебизге мына ушундай чапандардагы керек болот, карабайсыздарбы? Сарпай тапшыруу аземи башталды. Келиңиздер эми, кийинки сөз берейин, келиңиз сиз. Өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз. Мен ушул азыр сүйлөгөн кыздардан кийинкиси мен 5-кызмын. Бияк 5-мин деди. Мен 5-кызмын. Сиз 5-чи, бияк. Кыздарданбы? Кыздардан. Ата 7-чисиз. Ошо алыстан биз ошо апабызды сыйнап 80 жылдыгын өткөзөлү деп келдик. Ар дайым ден соолукта болсун, түгөнбөн 500 болуп жүрө берсин, пешенебизге бар болсун. 100 жылга чыксын, Кудай кааласа. Кудай кааласа, бул кубанычтын көз жашы, бул чынын айтканда. Энебиздин ар бир өткөн күнүнө ичиңиз ачып турган маал, туурабы? Не алып келдиңиз энебизге? Мына ушундай жаркылдап колуңуз карап турат. Мында карасам, шолокто ыйлап баштадыңыз, анан бул жерде мынакей сөйкө, мисалы үчүн жакшынакай болгон сөйкө. Өзүңүз татыңыздар, жакшынакай кол чаап койсо мына жолуктарын салып, алтын сөйкөлөрдү кулагына тагып дегендей. Мама, өмүр жашыңыз узун болсун. Кол чаап коебуз мына ушундай көрүнүштөргө. Азаматсыздар, бул кубанычтын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы, энебиздин барлыгына мисалы кубанып турат, баардыгыңыздар туурабы? Четинен кубанып турасыздар, чынын айтканда. Энебиздин сыр сандыгы алтын күмүшкө толуп бүткөн болуш керек. Бул эми ошолордун бири болсо керек, туурабы? Азаматсыздар. Двойной кыл киргизип. Двойной кыл илип кое бериңиз, анан энебиз эл кеткенден кийин өзү акырын сыр сандыгына салып коет да, эне. Сандыгына салып коет. Ооба деди мына энебиз. Негизги иш-чараны түшүнүп, кубанып турган учуру. Карабайсыздарбы? Мен мамамды тартып эң жошум. Эң жошу сизсиз. Кыздардын ичинен эң жошу сизсиз. Ооба. Мен деген атасызбы сиз? Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, кана кийинки сөздү бере берейин, келиңиздер жа. Эмгегиң бийик сортодой, меримиң төгүп койгондой, Барыбыз кошулабыз. Канаттарыңыз көкөлөп учуп барабыз. Зар санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Эр жетип биз да чоңойдук, ойлондук, учурган канаттарыңа көкөлө учуп барабыз. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Ой, азаматсыз, мынакей сразу эле дароо эле ыр менен баштаган ким болду экен? Мен кыздардын эң кеңжеси, өзүмөн кийин эки эркек баланы эрчитип келген, үйдүн эркеси, эң кичинекей кызы Майкөтөн. Кичинекейинде буну Майкөтөн деп Туура айтасыз. 7-чи. Эрке кызга берилген статус кандай айткандачы? Дагы эле эркелейсизби? Ооба да. Кантип эркелейсиз?
Kaçak mı? Bilmeyim erkeleyin de Misal için kaçak. geles misалы butuna jatıp misалы жол Tamашalap söylöp ушундай. Мындай тамаша сөздөрдү айтып эркелейм анан мамам мисалы үчүн дүйнөдө эң биз үчүн эң мээримдүү эң кымбат эң жакшы эң сабырдуу бейиш биздин бейишибиз да мамам ден соолукта болсун өмүрү узун болсун көп жашасын 100гө чыксын биздин тойлордо көркү болуп жүрө берсин. Ең кичинекей кыз болом өзү. Эң кичинекей. Келиндер келгенде жүрөктөрүн титретип Жок. Өзү Үйдөн дагы негизи нерселерди алып кетесизби, алып кетпейсизби келгенде? Анда кээ бирлер ушундай болот экен, көпчүлүк ушундай болот, мисалы кичинекей кыздарычы. Келиндер ошодон коркот да, эң кичинекей. Bir kelin bir жеңебиз бар. Олорго биз сүйлөй албайбыз. Сүйлөй албайсыз. Тескерче сыйлап, кадырлап турасыздар. Эмне келип кетебиз? Сөйлөгөндө сиздердин бейишиңиздер алардын колунда. Ооба. Ошол келинибизге да ыраазычылык, ушул апамды карап, мамамды карап отурганына Назира Кол рахмат чаап сага. коесуң ашы келинине. Абдан чоң, бул өтө маанилүү сөз болду чынын Мен айтканда. мисалы үчүн буга чейин сиз келип мындай неме кыласыңбы, келиндер жок, мен андай эмесмин, себеби келин алганча мен үйгө келсем да келиндин ордун аткарып жүрбөмүн негизи. Анан келгенден кийин аябай сүйүндүм. Мен дагы төргө чыгып ысык чай ичет экем депчи. Бирок мамам өтө келиндерди дагы жакшы тарбиялады. Мисалы үчүн бизди дагы кандай тарбияласа, келиндерин дагы ошондой тарбиялады. Кызмат кылып жүрөт. 80 эмес 100гө чыксын, дагы көп жашасын. Айтканыңыз келсин. Колун кармап жытын-жыттайбыз. Урматтуу көрүшүлөр. Энебиздин эң кичинекей кызы, эркек кызы. Эркек кызы, саттык кызы деп. Оң колу. Оң колу дейт мынакей. Азамат, ушинтип жүргөн жакшы да. Туура, өз негизи бардыгыңыздарды энебиз жакшы көрөт. Бирок кичинекейин өзгөчөрөөк, мисалы, сертеген ал мыйзам ченемдүү көрүнүш, туурабы? Мен келбесем эч нерсе болбойт бул үйдө деп. Азаматсыздар. Мактанганыңыз үчүн чоң рахмат деп коеюн. Кана келиңиз аке. Бул жака туруң, эми эркектерди буяка туруп сүйлөтөйүн, а? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Сиз кимис болосуз? Уулу болом. Уулу болосуз. Ортончусу. Ортончусу. 8-инчиси. Мен 3-чү. Ой, ортончусу. Уламын, Баштай бериңиз. Энебизди мактайбыз. Энебизге ушул күнгө чейин апа, мен сизди сүйөм деп качан айттыңыз эле? Ошодон баштаңыз. 2-3 күн мурун айттым. 2-3 күн мурда эле кол чаап коесуң аке. Демек тез айтат экен, а? Рахмат. Калоо тилек сизден болсун. Мама, 80-ге чыкканыңыз менен ушундай ар дайым ден соолук болуп жүрөрүңүз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ошол. Мен азыраак сүйлөйм, ушундай сүйлөп. Бирок саз сүйлөйм деп коебуз. Кана колун кармап, бизди тапкан урматтуу көрүүчүлөр. Энебиздин жакшынакай болгон мынакей ушу сиздин кызыңыз болобу буяга? Небереси болот экен мынакей. Азаматсыздар. Мынакей ушу неберелери бар үчүн эч качан бактайбайт да. Кана колун кармап, бизди тапканбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул көрүнүш ар бириңиздерге насип кылган болсун. Мына ушундай энелер бар үчүн жашоо керемет чын айткандачы. Кана келиңиздер, кана. Баштай бериңиз. Өзүңүздү тааныштырып, баштай бериңиз. Неберелерден эң чоңумун. Эң чоң небереси болом. Бул эжем баласынан кийин эле алыс болуп калды, келе алышпай. Андан кийин биз ушу тайнем бизди баардыгыбызды ушу жерде чоңойтуп койгон. Тайнем бардыгыбыз. Ушул жерде кичинекейиңиздерден ушул майын берип, курутун берип, чайын берип, нанын берип, а? Ушул даражага жеткирди, ушул жерден турмушка чыктык бардыгыбыз. Азаматсыздар. Энебиздин абдан көп батасын алдыңыздар, туурабы? Ошон үчүн турмушуңуздарда дагы Азаматсыздар. Ошол тайнемден эмне дейбиз? Өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун. Ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Ушул уулдарына акыл насаатын айтып, ар дайым биздин көркүбүз болуп эле жүрө берсин. Ооба, ден соолугун берсин. Тойлоруңуздун көркү болсун, мисалы, төрдүн көркү болсун, туурабы? Сиздер ошон үчүн бактылуу болосуздар, туурабы? Бизди багып ушул даражага жеткирди, өстүрдү, мына баарыбызды аман болсун, ден соолугун берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, эң чоң небереси ушул каалоо тилегин ушу жаш аркылуу, мына жүрөк аралаш аркылуу, мээрим аркылуу билдирди, урматтуу көрүүчүлөр. Колунда сарпай тапшырган жемидеги бар, анан кийин монда жаштакка болгон билерик. Бейиши мененби? Бейиши менен деген билерикти тапшырып жаткан учур, урматтуу көрүүчүлөр. Абдан сонун көрүнүш, мына жолуктарды салып, куру келген жок, сарпайын көтөрө келген.
эң улуу небересине Аллахым разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эми кезекти кийинки небересине берели. Монтип келген коноктор тосуп аткан Нуржан деген небереси мына ушул бүгүнкү программаны чакырып, менин энем абдан бактылуу, менин тайнем ушунчалык мындай бир касиеттүү, мындай тайыны жок дүйнөдө деп чакырган, өзгөчөлүгүн айтам деп турган чагы гана сизден бир жаштакай калуу тилек болсун. Апам деп чоңойгон, ушул жерде чоңойгон үчүн апа дейм. Апам, ой, көз жашты кармай албай жатабыз. Апам мээримдүү, эч жерде жок, баарыбызга бирдей караган, эч кимди бөлгөн жок, жарган жок. Сүйлөбериңиз, сүйлөбөт. Бул кубаныч, сиз абдан курсант болуп атасыз, чын айткандачы. Сүйүнүп атасыз. Ошо жетелеп жүрүп. Кол чаап турабыз, колдоп турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Нуржан айым ушунчалык өзүн өзү батын албай, ушул кайнесинин жанында туруп, ушул калоо тилек айтканына күбө болуп атасыздар. Бул да ушул сүйүнүчтүн белгиси. апам бактым мени. Мен жакшы көрөм. Ушул жерде чоңойгонума аябай кубанычтымын. Кудайым ушул семьяга бергенине Кудай кубанычтымын. Азаматсыз, Мен азаматсыз. апам аябай жакшы көрөм. Ден соолугу чың болсун. Өмүрү узун болсун, эч качан оорубасын, биздин үйүбүздүн көркү болуп эле жүрөсүн. Ар дайым жакшылыктарда жолугун. Азамат кол келген жок, мына ушундай жакшылыкка болгон бул Шаке экен, Шакекти тапшырганча жооп жыттап коебуз энебизди. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, Нуржан деген небересинин жакшынакай болгон белегин тапшыруу аземине күбө болуп жатасыздар. Бул бумеранг жашоо мына ушул неберелерине, балдарынан, кыздарынан кайтат деген чоң үмүтүбүз бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, кийинки неберелери энебизге жакыныраак туруп ала беребиз. Сиздин энеңиз болобу, тайнеңиз болобу? Жок, мен акылгы болом. Небереси болом. Мен каракалпакча сөйлөй берейин да. Сүйлөй бериңиз, түшүнө беребиз. Эч эмеси жок. Әуелен бар бәрімізге ассаламу алейкум. Мына бүгінгі тайнемнің 80 жылдығы хаммеге баршамызге мүбәрек болсын. Бүгінгі жиналып жатқан меймандарға да бәріне рахмат. Не айтамын, сіздің тілектеріңізді айтатын болсақ, бүгінгі шығып жатқан жасым мүбәрек болсын. Тілеймін 100 жасқа жетсін. 100 жасқа жеткен тойына да келе берейлік. Дені сау болсын, ауырмасын ешқашан. Осындай мен де Қырғызстанға дайыларым қырғыз болғанына қатты қуанамын расын. Бәкқа айланып деген тайнемді көрем. Барлықтарыңызға рахмат. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Тайне, жақсы болыңыз, алдымызда аман болыңыз. Урматтуу катышуучулар, мына ушул небереси ошондо Каракалпакстанга турмушка ким чыккан ошондо? Сиз чыккансыз, эң улугусу, казак болуп калабы ошондо? Каракалпак. Казактар окшошуп кеткен тилиңиздер, бирок мына окшошуп кеткен. Уланта беребиз. Ошондо эми барын не айтарым билмей калдым расында. Кол чаап коебуз. Колун кармап жытап коебуз. Небересинин дагы бир ушу Каракалпакстандан атайын келишиптир. Энебиздин небереси жаштакай болгон сөзүн тастыктады, тартуулады дегендей гана. Кийинки сөз келиңиз эже. Жака келиңчи. Жакыныраак турабыз. Энебиздин чебереси, небереси. Небереси болсо. Небереси. Энебизди мактайбыз, энебизге жаштакай калуу тилек айтабыз дегендей. Биз тайнемди жакшы көрөбүз. Бул мээримдүүлүктүн белгиси. Тайнеңиз бакканбы, сиз бакканбы? Бизди кичинекейибизден чоңойткон 3 айлык кезибизден тайнемди жакшы көрөбүз, өмүрү узун болсун. Тайнем мээримдүү адам. Акча едирип, ак ийжирип чоңойткон бизди. Тайнемдин небереси болгонуна сыймыктанабыз. Азамат. Тайнемдин небереси болгонуна сыймыктанам деп кол чаап койсо, баарыңыздар бул жакка назар бериң, назар салыңыздар. Жакшы көрөм ошо, көп жашасын. Өмүрү узун болсун, дайым биздин бактыбызга бар болсун. Ошо жакшы көрөм. Кана колун кармап жыттап коесуздар. Ушундай жакшылык. Бул учурду тартып коюн, сиз даярданып турасыз 1 мүнөткө. Ошондо
Sözüm bitпей калды деп койсоңуз да кана. Мен ошо Свердловск шаарынан келдим. Атайын ошоктон келдиңиз. Бүгүнкү күндүн урматына. Анан аякта дагы бир эжебиз бар. Ошо азыр сүйлөгөн кыздардын апасы. Алар дагы чоң салам айтып, чоң рахматын айтып, сүйөм деп жөнөтүп беришти салам. Аманат сөздөрүн айтып коюуну туура көрдүм. Анан кичинекей укабыз Москвадан келе албай калды. Ал дагы чоң саламын айтып, мамамды жакшы көрөбүз, ден соолукта болсун, 100 жылдыкты белгилейли, Кудай кааласа деп саламын айтып, ыраазычылыгын билдирип. Тилектери ылайым ишке ашкан болсун. Рахмат, амин. Пешенебизге апабыз бар болсун, түгөнбөгөн бейишибиз болуп жүрө берсин. Рахмат, айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Сөзсүз түрдө ар бириңиздер сүйлөңүздөр. Ар бириңиздер гана. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул 80 жылдык юбилейге куш келипсиздер. Мен чоң апам болот. Биз бир туугандай эле болуп чоңойгонбуз, бүт баарыбыз бир үйдө. Көп жашасын, Кудай кааласа дагы 100гө чыккан 100 жылдыгын белгилейли. Ушу кыздар балдары бактылуу болсун, дайыма ушинтип ата энени сыйлап 100 жылдык, 80 жылдык өткөзгөн бул эң бактылуу үй бүлө. Ушул үйлөрдө дайыма тойлор болсун, жакшылык болсун. Небере 30 небере дедиңерби? 30 небереси бар. Чебереси канча? Чеберелер бар. Чеберелер бар. Ошол чеберенин колунан Кудай кааласа алакандан суу ичип, бейишке чыккан чоң энелерде болсун, чоң апалардан болсун. Чеберенин колунан суу ичти, май жеди, эми кыбырадан. Кудай берсе кыбырадан Кудайым көрсөтсүн да, Кудай кааласа. Ошол күндөргө жеткизсин. Кана куттуктап коебуз энебиз жаштарга отуруп колун кармап. Мейли боло берет. Куттуктап коермиз эже. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр жакшылыкка учурду көрүп атасыздар. Кошулдашып келген бүт коноктордун Сарпайын энебизге тапшырып эми дагы кас катары жүрүп жаткан учурда, урматтуу көрүүчүлөр. Енебиз дагы бирек айта бериң, калуу тилек айта бериң. Подружкасы болса, подружкасы. Туулган күн менен 80ге чыккан менен куттуктайм. Дагы 80-90го чык. Өмүрүңүздөн өскүңөрүңүз ушул уул кыздарың урмат сыйын көр. Балпаган байбиче бол. Ортак жакшы. Sen de gör. Enемин подружкасынын сөзүндө күбө болдук. Кана колун кармап куттуктап коюңуз эне кана. Кол чаап койсо машина жакшылыкка көрүнүштөргө. Келиңиздер, сүйлөй тургандар. Келиң, бул жакка келиң, бул жакка келиң. Мынакей жакшылыкка болгон небереси. Куттуктап атат. Кана куттуктап койчу. Тайнек тууганыңыз менен де. Бул. Айтты. Мынакей колун кармап жакшылыкка отуруп небереси. Немен берип коюн. Мен эрте сүйлөлө, эрте немем куругун берип алыптырмын да. Боло берет, майли ушул айтканыңыз эсеп болду. Эми мен апама жакшы каалоолорду каалаймын. Анан бир куплет тап коём. Сөзсүз түрдө ыр болбосо болбойт, бул туулган күнүнүн урматына арналган иш-чараны көркө. Билип мен жаздын жайга айланганын, айлана кызыл гүлгө байланганын, билип мен окат менен алек болуп, билип мен балдарымдын чоңойгонун, билип мен кыздарымдын чоңойгонун. Bilbeptin güzdün kışka aylanganın, aylanıp bakkarga baylanganın, bilbeptin oru menen alek bolup, bilbeptin çaşlarımdın ağarganın, bilbeptin çaşlarımdın ağarganın. Habalisi sonum. Baldarım жақсы өссүндө тар бир адам, балдардын жакшылыгын көрүп жалаң, үлүлөп кыз узатып куда күтөм,
esen aman. Tuğanlar jürölüçü esen aman. Apakem jürölüçü esen aman. Ay yardım. Abdal soru görüşler ayna bilen ökür kızımız Жашнакай болгон чыгармасына ортоктошконуңуздар. Сарпай тапшырып атабыз. Men kuruğum berip koyğam. Kuruğum berip koyğam deyip. Kuruğum hazır berip atam deyip kıskası. Ökül apamdı. Bunаны dile berip koyuvereyim. Bunаны neme kılıp çapan kılıp diyorlar. Kadırlar sıylap gelemin Ak süttür ah taşkıyım o Uşulur sizge belegin Geleken benim baylığım Geçmeniz sonum ayrılığım Al param sizge ah çolum Özgürler kapa bulsa da Apakem kapa bulmasın Apamdım buday bulmasın Emekem benim bayrağım Geçmeyin sonum ayrılığım Al param sizde ah çoluk Olmadıysa Gerekem benim baylığım Hiçbir sorun ayrılığım Al param sizde ah çoluk Olmadıysa ayrılığım Olmadıysa ayrılığım Gerekem benim baylığım Жаксакай чыгарманы аткарып берген ушул Мен каны бердим. Сиз эми бир жакшы энеке жөнүндө дагы бир чыгарма тартуулап этип коюңуз. Себеп дегенде бул жака туруп алабыз, бул жака же. Кана баштады. Келин келин. Башкасына башланды. Yaşartıp yaratkanı bir seni Gök bolsun baylığından içer benim Мынакей жаратан бери абдан көп сөздөр сүйлөндү дегенде абдан көп мисалы калоо тилектер болду. Мисалы азыр тойду биз баштап жибердик. Негизги бир баягы трамплин катары. Мисалы анан кийин азыр ушул жалпы ушул Мырзарык айылынын эли келип, энебиздин дагы ушул юбилейине ортоктош болмокчу. Сүйлөгөндөр калбады, сүйлөбөй тургандар. Кимдер калды? Чоң акабыз бар. Келиңиз, ошолордун баары. Мынакей, келиңиз аба. Өзүңүз Жашнакай бир калоо тилек айтып, каалабыз эми ушу энебиздин өмүрү узун болсун,
Kudayım bergen jakşı yaşlardan dağın bersin. Oluşunca oşunca. Den soğuk olsun. Her daim biz nasılsa görüyorsun. Oynap gülüp жүрөбүз. Да, şu baktırıp bu. Kol çap koyasın şu. Jakşı kaçtırır göçü. Gelingizler kana. Ava, yenemizi kutlagança bir ek koz kalot elek. Ne de şu jengem ömrü uzak olsun, den soğuk olsun. Şu bala çakasına başa olup жүрөсүn. Toylar kutlasın. Toylar kutlasın ha, toylar bolsun, toylar bolsun. Kubatlı görüşler mına şol Жакшынакай болгон көрүнүштү силерге тартуулап жаткан учурум энелерибиз келип көптө тууган уруктун баардыгы келишип өздөрүнүн сарпай тапшыруу аземин кошуп ташылып жүргүзүп жаткан учуру сиздер кимдер болосуздар сиздер? Келin özünüz bir. Bilek bolsunuzdan aleykum assalam. Emin kayınыбыз 80 yaşka çıkıp dur ömrün bersin. Şu yaştan jakşı yaşap, nebere çevirenin sığırmatın görsün. Den soluk bersin, baldardı tarbiyalap östürdü. Uşul yaşta kete versin, daim har daim. Yüzünden gül ketpey. Bakıt den soluk ömür bersin. Azamat, hurmatlı görüşler. Sonun göz karaş, sonun görünüş dep aytsak bolot ушундай ушулардын баардыгын чагылдырып ушундай Айнагүл энебиздин 80 жылдык тоюн башталып кетти. Энебиз болсо ушундай сарпайларга көмүлүп ушундай Жакшынакай болгон калоо тилектерге чөмүлүп кыскасы 80 жаштын бир бактылуу көз ирмемин сезип жаткан учуру. Kimler kaldı siloy turganlar? Siz siloy kaldınız değil mi? Hayla, Cenge, mayli yübileyiniz menen. Dağı köp yaşayın. Çoğurvan, densolumuz bolsun. Şu baldarınızdan daim jakşı silardı görün. Çayların için jakşı sözlerini oğum Cenge. Günümüzde daim jakşılıklar olsun. Günümüzde kayıp rızkı toltura olsun, kut aylanıp жүрсün. Şu üydün kutu ol öyle жүрüverin, Cenge. Kol çapı olsa Жакшынакай. Enemiz kim olur? Enemiz kimisi olur? Kimisi var? Padruşkası olur. Жастарбы, бүгүн энем ушу 80 жылдык мааракеси болуптур. Эне өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз болсун. Ушу балдарды чоңойттуңуз, эми неберелер, чеберелердин тойлорун көрсүн. Анан барыңыздарга рахмат. Ушу балдарына кыздарына эмне? Жолуңузбу? Мен кызмат кылып атыпчы, жол колуңуз эле карабадык, жүгүрүп эле келип калдык. Сулусун, силей бер. Тынч болсун бардыгы. Көп жашаңыз. Туулган күнүңүз кут болсун деп койбойбу? Рахмат, кол чаап коесуң ушундай. Эң улуу келин болуп калып ушундай. Эң чоң келиним мен. Эң чоң келин. Колум тийбей калды. Одан кийинки эме ушул. Эмне дейсиз? Генерал келин. Gelinlerдің генералы буяк. Одан кийинки бул деп койбойбу? Азыр эже, сиз азыр энебиз багып атасыз. Пенсияны алып атасыз. Сизден бактылуу адам жок. Ай, рахмат. Кандай тамактарды берип багып атасыз? Канчага чыгарам деп атасыз, Кудай кааласа? Кудай кааласа эми Кудай канча жаш берсе ошого чыгарабыз. Колумдан келишинче багытам. Балдар менен күйөө Москвада иштейт. Ошол баарыбызда ден соолук. Сизге ден соолук. Биздин пешенеңизге барып алыңыз. Эң негизгиси жакшы келин. Эң жакшы келин. Ай, рахмат. Кол чаап кана, колун кармап куттап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Буну жакшы көрбөгөнгө дагы айла жок. Бактылуу болуң, энебиздин батасын ала бериңиз, Рахмат. 80 жылдык энебиздин туулган күнүнө. Жеңем мына шунча жылдан бери ушул жерде акам менен чогуу жашап, кыздарды, уулдарды көрүп, ушулардын убайыны тартып, мына эми 26-ын көрүп, сыйлашып келип отурат. Кудай карап тагып 80 жылдык, 90 жылдыгын көрөлү. Бактылуу болсун. Акам мына неме экен, шарт экен. Эми жеңем күнүнү көрсүн, кыз баласын. Дайыма тынчылык болсун.
El yurt tinç bolsun, şunun içinde bizler tinç bolalım. Baldarının ulayın görüp bize versin. Rahmat aka. Den soğuk olsun. Rahmat. En başta den soğuk bolsun ha. Эми эжелер мынакей той башталып кетти. Мен дагы программаны жыйынтаганга туура келип атат. Себеп дегенде коноктор келет дегендей. Энебизге жеткизип койсоңуздар дейт. Эски ырлардан бир куплет да берип койсун, анан батасын берет. Balam, rahmat. Sana da rahmat. Den soğuk versin. Kızmadın kendini. Kızmadın çoğuru. Maksatlarına jet. Sen toyvam kalktın. Hadi söyle be kalktın. Elçin olsun, el için. Bala çaka esen olsun. Ne dilese dileği var, kavun olsun. Ay rahmat, Allah. Enebizdi köp kıyna oyla koyulan da umatlı görüşler. Uşu aynen enebizden 80 yıldık marekesin Noşul Mırzarık ayılındagı görünüşü sizlerge tartып ettim. Bu enebizden 80 yıldık marekesine abdan köp tuğan urukların bari gelişken hazır. Şu kalın elde gelip aldığında turat degende toy baştaldı. Sizlerden de ушундай бейиштеги болгон энеңиздер болсо анда куттуктаганга шашыңыздар. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Кийинки дагы ушул Айнагүл энебиз сыяктуу бактылуу энелердин ортосуна жолукканга чейин сак болуңуздар. Аман эсен туруңуздар бардыңыздар. Той улансын.